Бул Молдосанов көчөсү Арубак жер алдынан чыккан судан жергиликтүү жашоочулар жабыр тартып келген. Көпчүлүк үйлөр урап, үйдүн ичи көк тартып, чарбактарга жашылча жемиш өстүрүүгө мүмкүн эмес. Буга чейин дренаж казуу боюнча бир топ жерлерге кайрылган шаар жашоочуларынын көйгөйү чечилбей келген. Аябай эле жакшы болгон турду, ошо жер алдынан чыккан суулардан арылып, кичине да болсо дренаж болсо, радиус бир жагынан 150 метрден тартат дейт сууну. Аябай эле жакшы болуп калмакта, бизге СРСтен кичине арылып. Мен нар жагымда соседимки урап атат үйү. Этегинен урап чыгып атат үйү. Эми ал байкуштардыкы деле ашып аткан жашоосу жок. Бүгүн облус башчысы Бактыбек Нарбеков жер алдынан чыккан суудан жабыр тарткан жергиликтүү жарандар менен жолугуп, көйгөйүн тез арада чечип берүүгө убада кылды. Бул максатта Талас өнүктүрүү фондунан 3 миллион 800 миң сом каражат бөлүнөт. Быйыл Талас шаар мэри Аскар Адылбеков менен сүйлөшүп биз чогуу жалпы ушул дренаж бул элдин маселеси, көп жылдан бери ушу суу чыгып үйлөрдүн кулап калышына дагы шарттар түзүлүп атат экен. Ошого быйыл жыл башында да айтканбыз, биз чечип беребиз деп. Мына азыр Аскар Адылбеков дагы өзүнүн жалпы ушу дренажды жасоого 11 миллион 800 миң сомдун тегерегинде экен. Калган каражаттарын биз Талас облусунун өнүктүрүү фондунан берип атабыз. Мына азыр тапшырма берилди, тендерге коюлуп, ушул жылдын этегине чейин бул маселени чечип беришибиз керек. Талас шаарындагы эң көйгөйлүү маселе эми чечилди. 850 метр жерге жабык дренаж казуу үчүн 11 миллион 800 миң сом каражат керектелет. Шаардык бюджеттен 8 миллион сом бөлүндү. Азыркы көйгөйлүү нерсе ушу Молдосанов көчөсү болуп атат, кийинки көчө болуп атат. Буну эми биздин өзүбүздүн местный бюджеттен акча каралды. Кичине 70%, анан кийинки 30%-ын областтык өнүктүрүү фондуна долбоор жазып атабыз. 3 миллион 871 деп, общий суммасы 11 миллион 874 миллион сом болуп атат. Ошонун долбоор ишке ашып кетсе буюрса азыр. Ошону жазаган турукта азырчы. Каражат маселеси чечилген соң жабык дренаж казуу жумуштары тез арада ичинде колго алынарын шаар бийлиги билдирет. Бегайым Асымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.